Түп районуна караштуу Байзак айылынын орто мектеби Арист долбоорунун алкагында капиталдык оңдоодон өтүп, пайдаланууга берилди. Тоң районунун Болот Мамбетов айыл аймагы эл аралык Good Neighbors уюму менен тыгыз иштешип келет. Балыкчы шаарында бир катар спортчулар сыйланды. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Элчибек Жантаев президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Бул тууралуу президенттик администрациядан билдиришти. Президенттин башка бир жарлыгы менен кызматтык милдеттерин талаптагыдай аткарбаганы үчүн президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов кызматынан бошотулган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Германия Федеративдик Республикасынын делегациясы менен Герман бизнес коомчулугунун өкүлдөрү менен жолугуп жатып, Кыргыз-Герман кызматташтыгынын ар тараптуу өнүгүүсүнө кыргыз тарап кызыктар экендигин билдирди. Өз кезегинде Германиянын Кнауф компаниясынын КМШ өлкөлөрү боюнча ыйгарым укуктуу директору Кыргызстанга инвестиция салууга даяр экенин, өзгөчө курулуш материалдарын чыгаруучу завод курууга кызыктар экендигин билдирди. Белгилей кетсек, бул компания гипсокартон сыяктуу курулуш материалдарын чыгарат жана дүйнөнүн 90 мамлекетинде иш алып барат. Бакыт Төрөбаев ошондой эле Герман ишкерлери тарабынан сунушталган Кыргызстандын аймагындагы автотранспорт каражаттарын комплекстүү оңдоо долбоорун колдоого алынаарын кошумчалады. Герман ишкерлери менен болгон жолугушууда Кыргызстандын айыл чарба продукциясын сертификациялоочу лаборатория түзүү жана туризм тармагын өнүктүрүү маселелери дагы каралды. Белгилей кетсек, өткөн жылы Кыргыз-Герман ишкерлер кеңеши түзүлүп, биринчи жыйыны өткөрүлгөн. Кеңештин негизги максаты Кыргызстанга Герман ишкерлерин тартуу жана аларга инвестициялык климатты түзүп берүү. Түштүк Батыш бажысынын кызматкерлери 15 тонна декларацияланбаган дөңгөлөктөрдү аныкташты. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, бажы кызматкерлери Евразия экономикалык биримдиги жана Кыргыз Республикасынын бажы мыйзамдарын бузуулардын алдын алуу, бөгөт коюу жана аныктоо боюнча иш-чараларды жүргүзүүдө товарларды жалган декларациялоо фактысын аныкташкан. Текшерүүдө Кытайдан унаа менен спорттук топтор, пардалар, жасалма гүлдөр, тегүүчү машиналар үчүн тетиктер жана бөлүктөр келген. Автоунаа бажылык кароодо 180 дана, жалпы салмагы 15 тонна декларацияланбаган жүк ташуучу унаалардын дөңгөлөктөрү табылган. Факт тиешелүү органда каттоого алынып, материалдар мыйзамда белгиленген тартипте кароо жана чечим кабыл алуу үчүн Ош облусунун прокуратурасына өткөрүлүп берилди. Түп районуна караштуу Байзак айылынын мектеби Арист долбоорунун алкагында капиталдык оңдоодон өтүп, пайдаланууга берилди. Жылуулук менен камсыз кылууну жакшыртуу долбоорунун алкагында жылытуу мезгилиндеги энергияны үнөмдөө жана жылуулуктун жоготууларын азайтуу максатында мектепти толук модернизациялоо иштери жүргүзүлдү. Анын алкагында мектептин сейсмикалык туруктуулугун жогорулатуу менен эски терезе жана эшиктер энергияны үнөмдөөчү жаңыларына алмаштырылды. Салтанаттык ачылышка Кыргызстандын биринчи айымы Айгүл Жапарова, билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев, жогорку кеңешинин депутаттары, коомдук ишмерлер, облустук жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышышты. Кош келиңиз, биздин билим ортолугу. Элибиздин салты менен намыстуу өтүңүз. Түп районуна караштуу Байзак айылындагы номер 15 Алым Муканов атындагы Сантаж жалпы орто билим берүү мектеби капиталдык оңдоодон өтүп, пайдаланууга берилди. Ачылышка Кыргызстандын биринчи айымы Айгүл Жапарова, билим берүү министри Каныбек Иманалиев, жогорку кеңештин депутаттары, коомдук ишмерлер, облустук жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Айгүл Жапарова өз сөзүндө мектептин жалпы жааматын куттуктап, окуучуларга ийгилик каалады. Мен өзүм ушул мектепке менен байланыштуу кичинекей тарыхымды айтып кетейин. Мен 11 классты бүтүп атканда 90-жылга кептелгенбиз. Советтер Союзунун курган системасы урап, мугалимдер ар тараптуу колдоосу жок калган. Бирок биздин жетишкенибиз бул Кыргызстандын эгемендигине жетишкенбиз. Ошого карабастан мугалимдер аз зарплатага карабастан иштеп
иштеп келе жатышты, эч качан жумушун таштаган жок. Биз мугалимдердин эмгегин сыйлашыбыз керек, билишибиз керек. Ата-энелер дайыма мугалимдерди колдошубуз керек. Балдар, силерге чоң-чоң ийгиликтерди каалайм. Дайыма ушундай заманбап жакшынакай мектептерде окуп жүрөңүздөр. Билим ордобуз, жаз ели соғып айдарым, гүл окшоп элим жайдарым. Кут болсун элим, кут болсун, бүгүнкү ачылыш майрамы. Санташ жалпы орто билим берүү мектеби бүгүн жаңырып, ал мурун кабалынан таптакыр өзгөрдү. Тарыхына токтолсок, имарат 1976 жылы салынып, балдары жакшы сакталган. Анткени менен турган турпаты кейиштүү абалга кептелгенин аталган окуу жайдын директору билдирди. Төбөсүнөн тамчы таамып, анан жылуулугу дагы анчейин болчу, температурасы муздак болуп турчу кышында. Дагы терезелери, эшиктери, мына ошонун баарын алмаштырдык. Тиги жылыткыч системасын дагы жаңы алмаштырды. Бүт автоматический болду. Буга чейин биринчи көмүр менен жылып келген, чеке жылтарлык деле жакшы жылычу эмес. Андан кийин тиги дагы жанагы электричествого өтүп, жанагы обогревательдер да начар болчу. Дагы эле жакшы жылган эмес. Анысы терезелери да эскирген болчу. Чын айтканда, кышында суукта эле кыйналчубуз. Модернизациялоо иши Арис эл аралык уюмунун имаратты жылуулук менен камсыздоо долбоору алкагында жүзүгө ашты. Капиталдык оңдоп түзөөгө жалпысынан 39 миллион сом сарпталган. Курулуш иштери 2022 жылдын май айында башталып, эшик терезе, чатыры, жылуулук тутуму, абаны тазалоочу желдетүүчү системалар коюлуп, имараттын сейсмикалык туруктуулугу дагы жогорулатылды. Кыргызстан боюнча бардыгы 21 объект тандалып алынган. Ошо 21 объекттин ичинде ушул Санташ айыл өкмөтүндө Байзак айылында Алым Муканов атындагы мектеби. Бул долбоордун алкагында эки тарапта жумуш алып барылат. Бул биринчи сейсма туруктуулугун жогорулатуу имараттын, экинчи энергоэффективдүүлүктүн жогорулатуу болуп эсептелет. Бул комплекстный жумуш аткарылат. Бул пайдубал жылууланат, терезелер алмашылат, эшиги алмашылат, полдору жылууланат. Ошондой эле тышкары бүт система отоплениеси алмашылат. Мындай жаркыраган билим уясына болгон бардык шарттар мезгил талабына ылайыкталган. Облус боюнча алгачкы жаңыланган мектеп мугалимдер үчүн дем күч берет. Ушундай жаркыраган мектепте только жакшы окуш керек. Балдарга и мугалимдер дагы болгон күчүбүздү жумшап, балдарга болгон билимди беришибиз керек. 77 жылы берилген бул мектеп эмнеге? Мен ошондо 8 класс окуп аткам. Ошондон бери баягы эле чекуший ремонт менен келаткан, бир да жолу капиталдык ремонттон өткөн эмес. Мурун биздин мектеп эски болчу, кышында абдан суук болчу, отопление анча эмес болчу, доскалар, парталар да эски болчу. Азыр буюрса жакшы мектеп салынып, сүйүнүп атабыз. Эми мындан да жакшы окуйбуз деп ойлойм. Курулушта электр зымдар алмаштырылып, энергияны үнөмдөөчү светодиоддук лампалар дагы коюлду. Белгилей кетсек, оңдоп түзөө иштери жүрүп жатканда 284 бала билим уясына кошумча болгон эски имаратты 2 нөмөттө окуп келишкен. Аларга 29 мугалим тарбия берет. Гүлбарчын Молдоева, Асылбек Касьянов, жаңылыктар, Түп району. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык мектеп директорлары сынактык тандоонун жыйынтыгы менен 5 жылга дайындалат. Облус аймагында 192 мектеп болсо, анын 80-ини жаңы директорлор атайын сынактын жыйынтыгы менен дайындалган. Бул жаңы иштеп баштаган директорлордун ишмердүүлүгүн жогорулатуу максатында окуу семинарлар өткөрүлүп келет. Мындай семинар Касым Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин базасында өтүп жатат. Семинардын максаты жана жүрүшү туурасында кабарчыбыздын материалы. Касым Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинде облустун жалпы билим берүү уюмдарынын директорлору үчүн билим берүүдөгү натыйжалуу менеджмент аталышындагы 2 күндүк семинар өтүүдө. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев агартуу тармагынын өкүлдөрү катышты. Мектептин директору күн сайын заманбап инновацияга, жаңы ыкмага, жаңы методологияга умтулган. Жок дегенде ошол мектептин мугалиминин статьясы илимий, кут билимде агартууда жарыя болуп турган күнүмдүк билим жаңылыгы менен эгедер болгон инсан болуш керек.
Окутуунун жүрүшүндө билим берүү системасындагы эмгек укуктарынын жөнгө салынышы, мектептин өнүгүү планы, инвестицияларды тартуу боюнча мектептин иш тажрыйбасынан темаларында презентациялар жасалып, мектеп директорлору өздөрү үчүн жакшы маалыматтарды ала алышты. Бул курс жалпы республика боюнча жүрүп атат да. Бүт республика боюнча 2300дөн ашуун мектеп бар. Ошолордун бардык мектеп директорлору окутулуп чыгат. Бул курстун программасында биринчи ошол мектеп директорлорунун жумушу боюнча алардын нормативдик укуктук актылар менен кантип иштеш керек, мектеп жамааты менен кантип иштеш керек, ЖРТга даярдоо боюнча PISA деген илимий изилдөө бир сынак бар. Ушуга кантип даярдык көрүш керек, мектепке кандай инвестиция тартыш керек, проекттерди кантип жазыш керек, деги эле директордук менеджерлик ушул багытта 2 күндүк окутуу жүргүзүлөт. Өлкө башчысынын жарлыгына ылайык учурда мектеп директорлору атайын тестирлөөдөн өтүп дайындалат. Көп жылдардан бери билим берүү тармагында иштеген өкүлдөр мектеп директорлорун бир гана тестирлөө менен гана дайындабастан, алардын уюштуруучулук иштерине да көңүл бурулса деген пикирлерин ортого салышты. Окуучулардын билим деңгээлин көтөрүү орто боюнча тестирование. Экинчи, жаңы шайланган, жаңы келип иштеп аткан конкурстун жыйынтыгына мектептин директорлору келбедиби? Ошолордун жардам берүү, методикалык жагынан жардам берип, алардын ишине стимул түзүүдө. Анан ушул директорлордун конкурсун өткөрүп атканда мен бир нерсени айткым келет. Бул жерден компьютерден өтүп коюп атышат да. Билими жетет, компьютерден шакылдайт, 2 киши менен сүйлөшө албайт. Бул жерден эң негизги директордун коммуникабельдигин караш керек да. Коллективди жетелеп кетиш, уюштургучу. Анан өзү билимдүү болгон менен жанакы жетелеп кете албаса, коллектив чайналат, өзү чайналат. Мындан сырткары 2 күндүк семинарда катышуучулар жалпы билим берүү уюмдарынын менеджментинин өнүктүрүүнүн ыкмалары, мектепке инвестиция тартуу үчүн долбоор жазуу, жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу, эл аралык PISA программасына даярдануу темаларында 4 топко бөлүнүп иштешет. Мерим Усубакунова, Нурден Урманбетов, Мадина Абакирова, Каракол шаарынан. Чолпон Ата шаарында Нарын, Ысык Көл облустарынын сот, прокуратура кызматкерлеринин жана адвокаттардын катышуусунда тегерек стол болуп өттү. Анын жүрүшүндө өз ара кызматташуунун кызмат учурундагы бирдиктүү иштөө маселелери талкууланды. Теманы аймактык кабарчыбыз Асель Тилек кызы баяндайт. Чолпон Ата шаарында Нарын жана Ысык Көл областарынын соттору, прокурорлору, адвокаттары жана юридикалык жардам кызматынын жактоочуларынын катышуусунда юристтердин кредосы принциптерин колдонуу жана сактоо темасында сот процессинин катышуучулары үчүн тегерек стол өттү. Аталган иш-чара Кыргыз Республикасынын Жогорку соту, прокуратурасы, юстиция министрлиги жана адвокатуранын ортосунда мурда кол коюлган соттук териштирүүлөрдө өз ара кесиптик жоопкерчиликти күчөтүү боюнча кызматташуу жөнүндө меморандумду ишке ашыруунун алкагында уюштурулган. Уюштуруучу тарап мурда түзүлгөн меморандумдун бет ачарын жана USAID-тин укук булагы долбоорунун алкагында жүргүзүлүп жаткан сот процессинде талаш тартыштар учурунда катышуучулар үчүн жүрүм-турум эрежелерин жөнгө салуу боюнча мыйзамдарды талдоо ишинин жыйынтыктары менен тааныштырды. Меморандумдун ченемдерин ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Судьялар ассоциациясынын эксперттери тарабынан соттук териштирүүгө катышуучулардын жана соттук процесске катышкан башка тараптардын жүрүм-турум эрежелери долбоору иштелип чыгып, тегерек столдо соттук отурумдун катышуучулары менен талкууланды. Сот адилеттигин ишке ашырууда соттук процесстиктин эффектүүлүгүн жогорулатуу боюнча бүгүнкү күндөгү талап экенин, жарандардын сот системасына жалпы юридикалык кесипке болгон ишенимин арттыруу жана ошондой эле кесипкөйлүк жоопкерчиликти жогорулатуу керек экенин 3-4 системанын жетекчилери менен ушул координациялык кезигишүүдө чечилген. Ошонун негизинде координациялык Бишкек шаарында өткөн бул проект боюнча ошол мыйзамдар анализдерди бүгүн ушул тегерек столдун катышуучуларына тааныштырдык.
Иш чаранын жүрүшүндө талкууланган эрежелер сот процессинин катышуучуларына жана соттук териштирүүгө катышкан башка жактарга, анын ичинде мамлекеттик органдардын, жергиликтүү бийлик органдарынын, акыйкатчынын жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө жана башка тараптарга мыйзамдын ченемдеринде ылайык иштелип чыкканы белгиленди. Катышуучулар практикадан алынган көрүнүштөрдү талкуулап, сот тартибин камсыз кылуу үчүн адвокаттардын жана ишеним кат аркылуу аракеттенген тараптардын өкүлдөрүнүн юридикалык жардамынын сапатын жогорулатуу зарылдыгын белгилешти. Ошондой эле сот отурумунда тартипти бузгандарга карата таасир көрсөтүү чарасын күчөтүү жана соттук териштирүүдө жүрүм-турум эрежелерин сактоо боюнча калк арасында кеңири түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча сунуштар айтылды. Биз пайдалуу көп нерселерди алып атабыз. Бул окууну дагы улантууну суранабыз. Анткени дегенде бул жерде азыр адвокаттар менен, соттор менен жанагы ортодо болгон кайма айтышуу, кимдир бирөөнүн кызыкчылыгын коргоп эле жата калып баса калмагай деген нерселерден алыс болуп, мыйзам чегинде ар кимдин бекитилген укугу, эреже, тартип менен иш алып баруу жагы аябай жакшы көңүл бурулуп атат. Эми эрежелер өздөрүнүн алып жүрүү эрежелери мындайча айтканда жалпы ченемдерде ар бир процессуалдык документ кодекстерде көрсөтүлгөн, бирок эми анын ал ченемдерде жалпысынан көрсөтүлгөн. Ал эми азыркы биз талкуулап жаткан долбоордо ар бир деталдаштыруу менен көрсөтүлүптүр. Андыктан ишке катышкан адвокат деле, прокурор деле, алардан тышкары жөнөкөй катышкан жарандар дагы, аларга дагы бул эрежелер колдонулат. Ошон үчүн эң негизгиси процесстин катышуучуларына эле эмес, ошо жарандарга да эң керектүү эрежелер экен. Бүгүн Чолпон Ата шаарында талкууланган эрежелердин долбоору жакынкы айларда Бишкек жана Ош шаарларында бардык аймактардан келген адвокатуранын өкүлдөрү менен талкууланат. Кыргыз Республикасынын Судьялар ассоциациясынын аткаруучу директору Майрам Оморова белгилегендей, тегерек столдун катышуучулары тарабынан республиканын бардык аймактарында өткөн талкуулардын жүрүшүндө келип түшкөн сын пикирлерди жана сунуштарды эске алуу менен регламенттин долбоору такталып, андан ары кароо үчүн Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна жөнөтүлөт. Айсел Тилек кызы, Асылбек Касанов, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Чолпон Ата шаарынан. Чолпон Ата шаарында Нарын жана Ысык Көл областарынын соттору, прокурорлору, адвокаттары жана юридикалык жардам кызматынын жактоочуларынын катышуусунда юристтердин кредосы принциптерин колдонуу жана сактоо темасында сот процессинин катышуучулары үчүн тегерек стол өттү. Аталган иш-чара Кыргыз Республикасынын жогорку соту, прокуратурасы, юстиция министрлиги жана адвокатуранын ортосунда мурда кол коюлган соттук териштирүүлөрдө өз ара кесиптик жоопкерчиликти күчөтүү боюнча кызматташуу жөнүндө меморандумду ишке ашыруунун алкагында уюштурулган. Уюштуруучу тарап мурда түзүлгөн меморандумдун бет ачарын жана ЮСАИДтин укук булагы долбоорунун алкагында жүргүзүлүп жаткан сот процессинде талаш тартыштар учурунда катышуучулар үчүн жүрүм-турум эрежелерин жөнгө салуу боюнча мыйзамдарды талдоо ишинин жыйынтыктары менен тааныштырды. Меморандумдун ченемдерин ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Судьялар ассоциациясынын эксперттери тарабынан соттук териштирүүгө катышуучулардын жана соттук процесске катышкан башка тараптардын жүрүм-турум эрежелери долбоору иштелип чыгып, тегерек столдо соттук отурумдун катышуучулары менен талкууланды. Сот адилеттигин ишке ашырууда соттук процесстиктин эффектүүлүгүн жогорулатуу боюнча бүгүнкү күндөгү талап экенин, жарандардын сот системасына жалпы юридикалык кесипке болгон ишенимин арттыруу жана ошондой эле кесипкөйлүк жоопкерчиликти жогорулатуу керек экенин 3-4 системанын жетекчилери менен ушул координациялык кезигишүүдө чечилген. Ошонун негизинде координациялык Бишкек шаарында өткөн бул проект боюнча ошол мыйзамдар анализдерди бүгүн ушул тегерек столдун катышуучуларына тааныштырдык. Иш-чаранын жүрүшүндө талкууланган эрежелер сот процессинин катышуучуларына жана соттук териштирүүгө катышкан башка жактарга, анын ичинде мамлекеттик органдардын, жергиликтүү бийлик органдарынын, акыйкатчынын жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө жана башка тараптарга мыйзамдын ченемдеринде ылайык иштелип чыкканы белгиленди. Катышуучулар практикадан алынган көрүнүштөрдү талкуулап, сот тартибин камсыз кылуу үчүн адвокаттардын жана
ишеним кат аркылуу аракеттенген тараптардын өкүлдөрүнүн юридикалык жардамынын сапатын жогорулатуу зарылдыгын белгилешти. Ошондой эле сот отурумунда тартипти бузгандарга карата таасир көрсөтүү чарасын күчөтүү жана соттук териштирүүдө жүрүм-турум эрежелерин сактоо боюнча калк арасында кеңири түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча сунуштар айтылды. Биз пайдалуу көп нерселерди алып атабыз. Бул окууну дагы улантууну суранабыз. Анткени дегенде бул жерде азыр адвокаттар менен, соттор менен жанагы ортодо болгон кайма айтышуу, кимдир бирөөнүн кызыкчылыгын коргоп эле жата калып баса калмай деген нерселерден алыс болуп, мыйзам чегинде ар кимдин бекитилген укугу, эреже, тартип менен иш алып баруу жагы аябай жакшы көңүл бурулуп атат. Эми эрежелер өздөрүнүн алып жүрүү эрежелери мындайча айтканда жалпы ченемдерде ар бир процессуалдык документ кодекстерде көрсөтүлгөн, бирок эми анын ал ченемдерде жалпысынан көрсөтүлгөн. Ал эми азыркы биз талкуулап жаткан долбоордо ар бир деталдаштыруу менен көрсөтүлүптүр. Андыктан ишке катышкан адвокат деле, прокурор деле, алардан тышкары жөнөкөй катышкан жарандар дагы, аларга дагы бул эрежелер колдонулат. Ошон үчүн эң негизгиси процесстин катышуучуларына эле эмес, ошо жарандарга да эң керектүү эрежелер экен. Бүгүн Чолпон Ата шаарында талкууланган эрежелердин долбоору жакынкы айларда Бишкек жана Ош шаарларында бардык аймактардан келген адвокатуранын өкүлдөрү менен талкууланат. Кыргыз Республикасынын Судьялар ассоциациясынын аткаруучу директору Майрам Оморова белгилегендей, тегерек столдун катышуучулары тарабынан республиканын бардык аймактарында өткөн талкуулардын жүрүшүндө келип түшкөн сын пикирлерди жана сунуштарды эске алуу менен регламенттин долбоору такталып, андан ары кароо үчүн Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна жөнөтүлөт. Айсел Тилек кызы, Асылбек Касанов, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Чолпон Ата шаарынан. Балыкчы шаарындагы Балажан бала бакчасына кир жуучу жаңы автомат машинасы берилди. Балдарга карата мындай камкордук көрсөтүү аракети бактылуу эне кризистик борборунун жетекчиси Чынара Сыдыгалиеванын демилгеси менен ишке ашты. Аталган бакчада муздаткыч өңдүү дагы башка муктаждыктар бар. Шаар аймагындагы мекенчил жарандардын колдоосу менен ал көйгөйлөр да чечилери күтүлүүдө. Балыкчы шаарындагы Балажан бала бакчасында бүгүнкү күндө 110 бала тарбияланат. Буга чейин балдардын шейшеп сүлгүлөрүн жууп алмаштырууда бир топ кыйынчылык жаралып келген. Эми бул көйгөй чечилип, бактылуу эне кризистик борбору кир жуучу машина алып берди. Биздин бала бакчанын акыбалы менен таанышып, кандай эмне бар экенин көрүп кеткен. Анан көп убакыт узабай эле ошо бизге 7 килограммдык кир жуучу машинабызды алып келип берди. Буга чейин машинкабыз бар болчу, бирок иштечү эмес. Полуавтомат деген машина менен иштечү. Жылдыз Шакир кызы Жылдыз практикада иштеген эжебиз ошо полуавтомат менен жума сайын алмаштырабыз да. Аталган бакчада муздаткыч материалдык техникалык базаны камсыздоо өңдүү бир катар муктаждыктар бар. Балдардын билим алуусуна шарт түзүү маанилүү. Андыктан шаар аймагындагы ар бир жаран бөбөктөр тарбияланып жаткан жайды колдоого алышса, билимдүү муундун өсүшүнө өбөлгө болору белгиленди. Бул бала бакчаны бир жума мурун абалы менен таанышып кеткенбиз. Көптөгөн кем карчылар керек экен. Ошо азыркы учурда биздин ушул бала бакчабызда кир жуучу машинкага муктаж болуп турушат. Анан жана муздаткыч, холодильникке муктаж экен, компьютерге муктаж экен. Ошо эң эле азыркы учурда талап болуп аткан, керектүү болуп аткан ошо кир жуучу машинка алып келип бердик, 7 килограммдык. Мындан ары дагы биздин Балыкчы шаарынын тургундарына кайрылат элем, кайда карабаган биздин агаларыбызга, эжелерибизге ушу муздаткыч жактан, компьютер жактан баарыбыз жапа тырмак жардам берип койсок, бул биздин билим берүү тармагына кошкон чоң салымыбыз болот. Бактылуу эне кризистик борборунун демилгеси менен буга чейин да шаар аймагына бир топ жардамдар берилген. Ошондой эле фонд тарабынан 2 жылдан бери үй бүлөдөгү зордук зомбулуктардын алдын алуу багытында жарандарга кызмат көрсөтүлөт. Мында бир катар айымдарга социалдык, психологиялык, ошондой эле акысыз юридикалык жардамдар берилген. Айнура Достукбекова, Сталбек Саманчиев, Ысык Көл жаңылыктары.
Тоң районунун Болот Мамбетов айыл аймагы эл аралык Good Neighbors уюму менен тыгыз иштешип келет. Былтыркы жылыда аталган уюм дыйкандарга жардам катары картошканын элита сортторун алып берген. Ал эми дыйкандар үрөндүн акчасын түшүм жыйнап алгандан кийин ноябрь жана январь айларында экиге бөлүп төлөп беришкен. Быйыл да дыйкандарга жардам катары 104 тонна картошканын эки түрүнөн үрөндөрүн алып келип элдерге таратышты. Кененирээк кийинки материал. Учурда дыйкандар талаачылык иштерин колго алып, жазгы айдап себүү иштери кызуу жүрүүдө. Тоң районунун Болот Мамбетов айыл аймагындагы айыл тургундарын сапаттуу үрөн менен камсыз кылуу багытында эл аралык Good Neighbors уюму 2 жылдан бери жардам көрсөтүп келет. Былтыркы жылы аталган уюмдан 27 дыйкан картошканын үрөнүн алып күзүндө мол түшүм алышкан. Алар акчасын түшүм алгандан кийин ноябрь жана январь айларында аталган уюмга төлөп беришкен. Быйыл 60ка жеткирип 104 тонна үрөн келди. Желе үрөнү 148 сомдон айланды, Сильвана 122 сомдон айланып, ошол Good Neighbors уюму акчасын төгүп берип, дыйкандарга бекер таратылып атат. Бул акчаны кайра күзүндө жарымын төлөйт, ноябрь менен онунда январнын 10-да жарымын төлөйт. Good Neighbors уюмуна биз ыраазычылык билдирип коюшубуз керек. Негизинен аталган аймактын айылдары тоолуу аймактарда жайгашкандыктан элет тургундары көбүнчө мал чарбачылыгы жана картошка, арпа гана себишет. Ошондуктан мындай сапаттуу үрөндөрдүн келиши дыйкандар үчүн жакшы экенин айыл тургундары айтышууда. Былтыркы жылы алган үрөндөрүбүз жакшы чыккан. Ошонун натыйжасында быйыл дагы алып атабыз. Биз Көксай айылы Сильвананы тандаганыбыз биздин тоолуу өрөн болгондуктан эрте бышканы, кабыгы эрте катыгандыгына байланыштуу жана түшүмдүү болгондон кайра быйыл дагы Сильвана картошкасын заказ кылганбыз. Буюрса келиптир. Аны алган максатыбыз ушу элге жаңы сорт менен камсыздоо. Быйылкы жылыда аталган уюм тарабынан 104 тонна картошканын үрөнү алынып келинген. Эми дыйкандар картошканы сээп күзүндө түшүм алгандан кийин акчаларын 2 айга бөлүп төлөп беришет. Мээрим Усубакунова, Данияр Акунов, Мадина Абакирова, Тоң районунан. Балыкчы шаарынын мэри Азамат Арнабек уулу шаардык кеңештин төрагасы Жакшылык Абдыразаков шаардын намысын коргоп, эл аралык мелдештерде ийгиликтерге жетишкен спортчуларды куттуктап, сыйлыктарды тапшырды. Салтанаттуу иш-чаранын жүрүшүндө жергиликтүү бийлик өкүлдөрү спорт тармагын колдоого жана каржылоого бардык күч-аракетин жумшаарын кошумчалашты. Кененирээк кийинки сюжетте. Бүгүн сыйланган спортчулар былтыр эл аралык аренада Кыргызстандын желегин желбиретип, анын ичинде Балыкчы шаарынын спорт тармагына бир нече байга алып келген улан кыздар болду. Дал ушул спорт тармагында ийгилик жараткан өспүрүмдөр жана алардын машыктыруучулары жергиликтүү бийлик тарабынан акчалай сыйлыктарга татыды. Жанымдагы балам Кубанычбеков Баяман ушул 6,5 жашынан бери Балыкчы шаардык спорт мектебинин карате бөлүмүндө машыгып келет. Эми бул балдар баягы машыгып аткандан кийин эки жака мелдештерге чыгаарда сөзсүз түрдө колдоо керек да. Себеби ата-эне дагы өз тарабынан колдоп, жергиликтүү бийлик дагы колдоп, ошондой эле спорт тармагы дагы өзүнүн бюджетине жол киресин болсо да колдоп, анан ата-энелер да жардамчы болуп турган үчүн гана балдар чыгат. Ал эми эгер андай колдоо болбой калса, мыкты спортсмендерибиз деле жыйынтыкка чыкпай калат экен да, катыша албай калышат көп нерсеге. Анан биз ошо дайыма колдоп, колубуздан келген жардамды берип, кээ бир мелдештерге өзүбүз кошо барып турабыз дайыма. Байгелүү орундарга ээ болгон спортчулар менен кошо машыктыруучулар да сыйланды. Алар спорттун карате-до боюнча биринчи ачык Азия чемпионатына өспүрүмдөр арасында катышып, биринчи, экинчи орунду Нидерланды мамлекетинде эрежесиз эйр уруш боюнча чоңдор арасында өткөрүлгөн дүйнөлүк чемпионатта 3-чү орунга ээ болгон спортчулар. Жергиликтүү бийлик Балыкчы шаардык мэриясы тарабынан бул спорттун түрлөрүнө аябай көңүл бурулууда. Алдыда дагы буюрса биздин жакшы пландар бар. Ушу Балыкчы шаарындагы стадионду, футболдук стадионду, ошондой эле бокс залын, андан тышкары спорттун ар кандай тармагындагы биздин Балыкчы шаарында жайгашкан мекемелердин абалдарын чыңдоо, ушу Балыкчы шаарынын келечекте спорт балдарыбызга көңүл буруп, ошолордун ийгиликтерин жаратууга бир жакшы шарттарды түзүп беребиз деп, ошонун үстүндө азыркы учурда иш алып баруудабыз. Жалпысынан 4 спортчу жана алардын машыктыруучулары сыйланды. Алар 1-чи, 2-чи, 3-чү орунду алгандар. Жазгүл Сатаева, Сталбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Ысык Көл, маалымат кызмат үчүн.
Жума күнгө алынган жаңылыктар топтому мына ушулар болду. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта туруңуздар.